Эми Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо зарыл болгон бардык шарттар бар. Бүгүнкү күндө стадион толугу менен реконструкцияланып, курулушу 100%га аяктады. Анда футболчулар үчүн кийим алмаштыруучу жана душ бөлмөлөрү толук оңдоодон өткөрүлүп, чуркоо тилкелери жаңыланган. Мындай аракет менен Азия футбол конфедерациясынын талаптары аткарылды. Бүгүнкү күндө жумуштун азыр тазалоо жумуштары жүрүп атат. Эртең 27-синен баштап көрмөк жарнактарды илебиз. Буюрса 31 августка эгемендүүлүк майрамына толук стадиондо ушул жалпы конокторду, элдерди күтүп алууга биз толугу менен даяр болдук. Курулуш иштерибиз 100% аткарылып бүттү. Спорттук комплексте 1970 жылдан бери реконструкциялоо иши жүргөн эмес. Мындан улам стадиондун канализациялык системасынан тартып, дарбазаларына чейин алмаштырылган. Бул үчүн республикалык казнадан 42 миллион сом бөлүнгөн. Эгемендүүлүк күнүнө карата массалык маданий жана спорттук иш-чаралар стадиондо өткөрүлөт. Анда 8 улуттук оюн боюнча эл аралык мелдеш уюштурулат. Бүгүнкү күндүн талабына жооп бере тургандай шарт түзүлдү. Буюрса азыр эч бир башка мамлекеттен келген конокторго, спортсмендерге уялбай, жакшы жогорку деңгээлде тосуп алууга биз даярбыз. Буюрса тосуп алабыз. Алар дагы биздин ошо стадиондун мындай акыбалы боюнча өздөрүнүн деле мен ойлойм, жакшы ойлорун айтса керек. Буюрса толугу менен даяр болуп, шарттар түзүлдү. Аны менен катар Ош шаарында эгемендүүлүк күнүнө карата жүрүп жаткан курулуштар дээрлик аягына чыгып калды. Өлкөдө алгачкы жолу түптөлүп жаткан айланма асма жөө өтмөктүн курулушу 95%га бүткөрүлгөн. Ал дагы 31 августта пайдаланууга берилет. Андан сырткары маселе бул жанагы шаардагы жол тыгындарын жоюу боюнча дагы иш жүрүп жатат. Жергиликтүү бюджет эсебинен жалпы 3 чакырымга жакын жол асфальтталып бүттү. Мына Масалиев кен көчөсүндө, андан сырткары 1 чакырымдай жол бул Ленин көчөсүндө бүттү. Ал эми Масалиев жана Навай көчөсүнүн кесилишине ушу жол тыгындарды себепкер болгон жөө адамдардын басуусун жол үстүнө өткөрүү максатында курулуш иштери башталган болчу май айында. Азыркы мезгилде бул курулуш дагы Кудай буюрса бүтүп, бул курулуш 90% бүтүп калды. Ал эксменде күнү-күнү иштеп жатышат. Буюрса эгемендүүлүк күнүнө ал жерди дагы биз пайдаланууга берип, Эгемендүүлүк күнүнө карата улуттук драма театрдын эки тарабында тарыхый комплекстер ачылат. Долбоор боюнча тарыхтан калган издер жана ата журт ажары аталышындагы шаарча түптөлүүдө. Маданий жайдын айланасы көрктөндүрүлүп, курулушу дээрлик аяктап калды. Ага улай Алымбек Татка этнографиялык комплекси да толугу менен жаңыланып бүткөрүлдү. Толугу менен бүгүнкү күндө Алымбек Татка локациясы даяр деп айтсам болот 100%. Андан кийин ошол локация менен президентибиз Ошгунун içine girip барат. Ошгунун içine киргенде биздин Насыр Нисановдун 80-жылына карата эстелик орнотулуп, ал жерде ошол толугу менен ошол жерде дагы эстелик орнотулуп, бут иш-чаралар 100%га бүттү деп айтсам болот. Бул курулуштардын баары 31 августка чейин бүткөрүлүшү керек. Ал күнү Ош шаарында 3 бала бакча, 2 мектеп пайдаланууга берилет. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузирков, Ош ТВ.